негизинен башында айтып кеткендей эркектин табияты башка, аялдын табияты башка демекчи. Аялдын табияты мисалы үчүн лом кармап, жер казып иштегенге туура келбейт да. Аялдын араба сүйрөп жүк ташыганга табияты туура бербейт, туура келбейт. Албетте аял киши өзүнүн табиятына ылайык, ошол эле учурда абийирин сактай турган, ошол эле учурда өзүбүздүн динибиз, салтыбыз уруксат берген кызматка барып иштесе, ага каршылык жок. Мисалы үчүн кайсылар аял киши тикмечиликке шыгыбар болгон болсо, ошол аялдардын жамааты менен өзүнчө тикмечилик кылып иштесе, эмнеге каршы болот? Каршылык жок, мисалы үчүн. Ушул сыяктуу эле мисалы үчүн да биздеги ислам динибиздеги канча деген маалыматтарды, аялдардын жеке маселелери тууралуу бардык маалыматтарды пайгамбардын келинчеги Айша энебиз жеткизди бизге. Пайгамбардын аялдары бизге илим билип жеткизди. Аял мугалим болсо болот, мисалы үчүн. Аял киши дарыгер болсо болот. Мисалы үчүн жеке реалдуулукка келеличи. Кээ бирөө сурап калат да, менин аялым бар, аялым намаз окуйт, аялым жолук кийет. Анан биз тиш доктурга барганда эркек кишиге аялым ошол эркек киши колу менен аялымдын оозун кармап тишин жуулса болобу дейт. Кээ бирөө сурайт, аялым ооруп калды, хирургка алып барып операция кылалы десек эркек киши экен дейт да. Аялым эми ошо эркек кишинин денеси колун кармаса болобу дейт. Травматолог ушундай экен дейт да. Чубагыбыз айтмакчы, ушул маселенин бардыгын ошол стоматолог аял болсо болот беле? Хирург аял киши болсо болот беле? Травматолог аял киши болсо болот беле? Ошол аялдарды кабыл ала турган. Болмок да. Ушул маселесине карай турган болсок, эмнеге аралашканга болбойт да? Жанагы рамкалардын негизинде. Табиятынан чыкпаса, салтыбыздан, динибизден чыгып кетпесе. Эркектер менен аралашып, аякта 10 эркек жүрсө 11-чиси аял болуп дегендечи жок. Азыркындай негизде болсо, эмнеге болбойт? Болот. Коомго жардамдашып. Сенин аялың ошол стоматолог аялдардын тишин жулат, аялдарды операциялайт деген сыяктуу да. Болот андай кылса. Бул биринчиси. Экинчиси, анда эмнеге азыр аялдар ушундай чектен ашкан жанагындай Москвага кетип, Россияга кетип, жанагындай аялдын табияты туура келбеген жумушка да кетип калат да. Сиз айткандай айла жоктуктан бала бакырамды багам деп десе, бул эркекке барып кайтат да. Эркек киши үйлөнгөндө, нике кыйганда, нике буну келишим деп коет. Бул совместный проект, жанагындай контракт деп коет го, орусча айтканда. Эки компания бири-бирине контракт түзөт го иштеп кетиш үчүн. Кудай үй бүлөнү ушундай бизнес кылган. Буну келишим деген, контракт деген никени. Эркектин өзүнүн укуктары бар, аялдын укуктары бар. Ошол укуктар бири-бирине келишкенде контракт жүрөт дагы, келишим жүрөт, нике анан алдыга кетет. Бизнес жүрөт деген сыяктуу да. Ошондой болсо ортоңордо сүйүү күчөйт деген себептер. Бул башка маселе. Эми ошол эркектин үй бүлө никедеги контракттагы, келишимдеги Кудай айткандагы акылары үчөө. Эркек ушул нерсени кылбаса, контрактка каршы чыккан болот, нике келишимине. Кудайга каршы чыккан болот, күнөөкөр болот. Биринчиси, аялдын курсагын тойгузуш эркектин милдети. Эркек аны каалайбы, каалабайбы. Экинчиси, аял кишини жайында жайкы кийим, кышында кышкы кийим. Кээ бир алымдар 4 маал деген, 4 сезон деген. Мейли, ага кирбей эле койгон. Кийим кечеси. Үчүнчүсү, аял кишиге, аялына өзүнчө бир үй же бир бөлмө, аял өзүнүн ичинде эркин сезе турган даярдап бериш эркектин милдети деген. Үчөө. Ушул нерсе эркектен Кудай алдында барганда сурак болот. Эркек ушул нерсени аткарып аял кишиге берсе, ушул нерсени нафака деп коет. Бере турган болсо, аял киши анчалык кыйналбайт эле да. Аял киши балким өзүнө керектүү өлчөмдө бир кызмат кылмак, бирок чектен чыкпайт эле да. Жанагындай кыйналып, алыс жака барып, эми ал ошого эркек кылбагандыгы үчүн барат деген сөз да. Ошого кайсыл бир аял ушундай иш кылып аткан болсо, эркегинде күнөө деген сөз бар да. Эркек акысын бербептир. Демек, кийин барып отуруп, аялым Москвага, Россияга, башкага кетип калып, анан келгенде ажыраштык деп атышпайбы? Ошол барып отуруп сенде деген сөз бар да. Сен ошол никеде сен молдого туттум, макул болдум деп сөз бердиң беле? Бергем. Ал молдого эмес болчу, ал Кудайга болчу. Кандай? О Кудай Таала
ушул контракт, ушул нике келишим жүрүп кетиш үчүн мен ушул нерсени үчөөнү өлүп баратсам да аялыма беремин деп сөз бергенсиң сен. Эми сен ушуну бербеген себептен, ушул акыңды кылбаган себептен силердин контракт бизнесиңер жүрбөй калды. Контракт бизнес качан жүрбөй калат? Качан эки компаниянын бирөөсү ишин аткарбаса жүрбөйт да, туурабы? Контракт расторг болот да. Демек сен өзүңдүн контрагыңды, никеңдеги келишимди аткарбагандыктан, бул компания гана ушул ишти көп аткаргандыктан өзүнүн чегинен көбүн кылып койду да. Биз кагазда жазылбаган нерсени кылып койду деген сөз да. Анан бул нерсеге көп басым кылгандыктан силердин бизнесиңер жүрүшпөй калды. Эми расторг болуп атат деген сөз да.